Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Assalamu alaikum Кадамжай жаңылыктар YouTube каналынын катталуучулары. Амансыздарбы? Бүгүн биз сиздерге сонун бир жаңылыкты көрсөтмөкчүбүз. Буга чейин дагы бул жаңылыкты көргөн болушуңуздар мүмкүн, бирок ошол мурдакы көргөндөргө караганда бул жерде анча жакшы иштер, жакшы бир жаңылыктар кошулган экен. Элибизде ушундай бир сөз бар. Иш жок, жумуш жок Кыргызстанда, миграцияга кетиш керек, Россияга барбасам болбойт деп жүргөн инсандарга караганда, бул жерде жетектеген жакшы бир инсан өзү гана бул Кыргызстанда иш орунду жаратып, өзү гана иштеп калбастан бир канча инсандарды иш орун менен камсыз кылды. Бул эмне деп жаткан болсоңуздар, сонун бир кум чагалдардан азыркы курулушка керек болуучу, бардык эле инсандарга керек болуучу пескоблок жана железобетонный кольцо деп коет экен, жана септиктер үчүн, жана ажатканалар үчүн трубаларды чыгарган, ошол пескоблоктун тумбаларын чыгарган, малина, коргон зымдарды байлап тарта турган стойкаларды жасап чыгарган. Мынабу автомат аркамда турган, автоматтын аркасынан өткөндөн кийин аркамда турган мына ишкананы сиздерге көрсөтүп реклама кылайын деп атам. Бул ишкананын ориентирин сиздерге айтып атайын. Бул ишкана Кадамжай жактан келе жатканыңыздарда Кушиналы көчөсүгө бурулган мына автомат айылынын аркасынан мына остановкада түшүп бул жака киресиздер. Мынакей ишкана. Ушул жерде сол жакта көрүнүп турат. Ал эми Халмион жактан келгениңиздерде, Халмиондун тагыраагы Полоткан айыл өкмөтүнүн Баяман Баатыр базар жактан келгениңиздерде, ушул жерде оң колдо болуп калат. Ишкана чоң Ош Исфана Баткен трассасынын ошо Эргенек участкасында жайгашкан. Адреси ушундай. Мынакей чоң жерде ишкана кылып ачышкан. Бул жерде мына ушинтип малинага эң керектүү болгон, азыркы учурда малинага коргондорду төгөрөгүнө тосуп зым тор менен байлайбызбы, ошондойлорго керек болуучу короо жайларды тосуучу ошо железобетонный бетон столбаларды да куйганды жолго коюштур. Андан тышкары мына көрүп турганыңыздардай кимге шипер керек болсо,
ушул жерден дагы келип шифр алып кетсеңиздер болот экен. Мынакей шифрлар. Мына азыр ээси бул жердин директору келет азыр, ошого карап сиздерге бааларını билип беребиз. Мынакей стойкалар бар экен. Каалаган размериңиздерде 1,5 метрден 2 метрге чейин куюп беришет экен. Даже 2,5 метрге чейин куюлат окшойт. Мына ашыкча жерлерин калтырып коюштур. İnsanlardын заказыга карап куюп беришет экен. Мынакей бул жердин директору Сапарбек иш сапары менен кеткен экен. Келдим мынакей. Азыр учурашып, баарлашып сиздерге бул жердин нактарын билип беребиз. Мынакей азыр ушул жердин директору Сапарбекти сөзгө тарттык. Ассаламу алейкум, Сапарбек. Силер амансыздарбы? Баарыңыздардын тутуп жаткан орозоңуздар кабыл болсун. Ушул улгайган күндөрү, жакшы күндөрү сиздердин баарыңыздарга ишиңиздерге ийгилик. Менин аты жөнүм Авазов Сапар Падлединович, Окуна Орозбеков айылынын тургуну болом, жашоочусу. Биз ушул жерде кичине жеке ишкер кылып, ушул жерде Хальмен айылында ушу пескоблок чыгарып, ушу иштейбиз, ушул жерде иштейбиз. Канча жыл болду баштаган? Бул жерди ачып баштаганыбызга 5 жылдын жүзү болуп калды. Ошонун бери ушул пескоблок чыгарып жатабыз. Пескоблок биринчи эле баштаганыбыз пескоблок менен башталган. Кийин жыл өтүп газоблоктагы, андан кийин колодус, шейпер, азыркы чыгарып аткан негизги нерсебиз ушул пескоблок менен эле чектелип калбастан колдон келишинче казыктарды элге азыр ыңгайлуураак болуш үчүн ушул казыктарды чыгарып атабыз. Нархларын айтып өтүңүз. Бул казыктардын наркы 320 сомдон сатылып атат. Азыркы учурда өзү 2 метрлик жүзүмгө десе 2,5 кылып беребиз. Ичинде 3 арматура коюлуп атат. 12лик арматура, оштуку. Ошол бияктан колодус, септикке. Булар главный малина менен коргонду тосконго ашу. Жүзүмгө дагы заказ кылса чыгарабыз. Булар калыптары. Ушул калыптары. Ашыкчалары не? Бул өзү негизи калып 2,5 метрлик жасалган. Бул жүзүмгө бу жерден арматураны чыгарып коюп, жүзүмгө ылайык болуп жасалган. Негизи жүзүм көтөргөнгө ылайыкташтырып жасалган. Азыркы учурда ушу малина менен ушу огороддорду тосконго ыңгайлаштырып 2 метрден эле чыгарып атабыз. İçine 3 armatura salып атабыз. 3 арматуранын салып. Жүзүмгө болгондо нарх канча болуп калат? Жүзүмгө болгондо пока жүзүмгө бизге эч спрос түшө элек, пока талап жок. Андайды ич жасай элекпиз пока. Нарк бир азга көтөрүлүшү мүмкүн. Бир аз. Азыркы наркы 320 болсо 50 сомго көтөрүлүшү мүмкүн. Жакшы. Азыркы учурда. Эми бул жакта колодус, септик азыр заман өнүккөн сайын бардыгы туалет, душтун үйүнүн ичинде кылып атканына байланыштуу ушул колодусту элдин баары үйрөнүп калып, ошол баары эле азыр сырт жака колодус таштап, ичине ошол септикке коюп аткандардын бардыгы колодус чыгарып атабыз. 1/1, сырты дагы сыртынан бийиктиги 1, ичи дагы 1 болот. Негизи сыртынан сыртыга чейин боло турган болсо 1,20, 10 сантиметрлик калыңдыкта болот. 40 канча сантиметр? 10 сантиметрлик калыңдыкта. Баягы калыңдаштырган темирлер коюлабы? Буларга ичине сетка мат салынып атат. Сетка мат салынабыз. Бул иштин аңсы, бул жандуу. Бул эң азыр элдин көбү суранып атканын байланыштуу нарыгы эмне кымбат болуп атат. Турба, азбиз турба, эски турба кымбат дегенден байланыштуу элдин баары көбү суранды. Арыкка таштаганга мындай чыгарса болобу деп айтышканда, кире берген жердеги, мисалы үчүн арыктарга, же болбосо үлүчтөгү арыктарга таштаганга атайын эликтик кылып жасадык, 500дүк бекем кылып. Бекем кылып 10 сантиметрлик калыңдыкта, мунун ичинде эле сетка мат. Бул хабаны да көтөргөнгө гарантия беребиз. Өзү. Ошол эң эле жаңылыгыбыз ушул. Бул жактан
keyingi endi чыгарып аткан цехтин ичиндебиз. Азыр ошол газоблок балдар иштешип атат. Азыркы учурда газоблокту негизинен ошол кичине эле мешалкада коебуз. Бул бизде Россиядагы окшоп автоклавный газоблок эмес, ручной. Бул колдо жасалган. Мына калыптар экен, а? Бул калыптар, биз ручной коебуз. Ошол эле мешалкага кышалы эле. Ошол жактан сууну жылытып алып туруп эле ошол жака коюп, цемент, кум, анан туз, каустик, пудра ошолорду аралаштырып, бул жака коюп, бул жака койгондон кийин өзүнүн несин багыты боюнча коюп турсаңыз өзү көрүп чыгат. Көрүп чыккандан кийин негизи газоблок 60га 30-20 болот. Дубалдын энине карап жаткырып урулса болот. Анан душ, баня, мындай кичинекей үйлөр боло турган болсо, кухняга болсо, ошолорго 20ча, анан перегородкага урса 20ча урса болот. Жакшы. Мына чоңураак окшойт. Бул калыптын ичинде өзү 6 штук чыгат, 20 болсо. Буну жок, ушундай куюлат. Негизинен ушундай куюлат. Бул көрүп чыккандан кийин бетин кесип, тегиздеп туруп, ошол калыпка размерге коюп бөлүнөт. Ара менен ручной бөлөбүз да. Мээниси анча эле бар экен түйшүгү. Ошого бар. Оорлугу канча массасы? Массасы 22 килограмм чыгат азыркы учурда. Анан негизинен бул үйгө өзү үйгө деп чыккан, үй салынганга негизинен азыр сатылып жатканда үйгө сатылат негизинен. Бул баягы YouTube'да жүрбөйбү? Сууга чөкпөйт, отко күйбөйт деген ушул болот да негизинен. Бул анын пышыктыгы пышык. Пышыктыгы пышыгына. Антип Берсем сынбайт деген. Бассаңыз кирбейт да колбоңгачы. Ошондой. Бул пеноблок эмес, газоблок. Газоблок. Пеноблок менен газоблоктун айырмасы кандай? Пеноблок менен газоблоктун айырмасы бул пеноблок өз негизи пеноблок менен газоблок экөө бир эле нерседен жасалат. Ал көптүрүлүп даяр нерсе куюлат, а мында суюк нерсени куюп көптүрүлүп алат. Ошо газоблок менен пеноблоктун айырмасы ошол. А так гипс блок менен газоблоктун айырмасы бар. Гипс блок бул гипс кошулат. Гипсокартонго окшогон гипс болот. Бул сууга түшсө ээрип кетет. Анан колду бассаңыз жумшак болот. Демек бул бекемирак. Бул бекемирак. Азыркы талапка ылайык да. 6га 10 же болсо 4га 6 кухня дейли. Ошого канча штук кетет? 4га 6 кухня болсо Мындай маалыматтын баары. 400 штукка кетет калат. 400 дана кетет. 400 данага жетип калат. Анан негизинен 10га 10 үйгө 1200 ошондой кетет. Азыркы баасы канча bunun? Ар бир баасы? Азыр бул газоблоктун баасы 170 сомдон болот. Ар бир данасы 170 сом. Ошондо расчет алат. Расчет, ошондой. Негизинен связкага ушул азыркы учурда 20га 30 60 связкага үйгө болот, камсы ушул жакшыраак. Анан 30га 30 дегени болот. Анда айса размерде кыла берет, бирок связкага боло калат. Азыраак связка болот. Бул баягы үйгө экологиялык жактан таасир. Эми экологиялык жактан негизинен бул газоблок менен үй салсаңыз, үйдүн ичи жылуу болот кыштын күнүндө. Отопление кылыш керек, утеплять этиш керек деген нерседен кутулат түшүктөн. Экинчи жагынан жаздын күнүндө салкын болот. Үчүнчү жагынан шумоизоляция. Ичиндеги нерсе сырткы нерсе ичкерге киргенге мүмкүн эмес. Термоз болуп калат, мындай айтканда. Ал жалпак тилинде айтканда термоз болуп калат. Анан муну сыртыдан ичиден баягы синоплекс менен кылабы? Жок, андай кылыш жок. Муну уруп бүткөндөн кийин эле сырт жагыны кумшак кылып туруп, азыркы учурда травертин кылып, травертин кылып, көрүнүктүү жагын травертин кылып, калган жагын кумшак кылып койсо боло берет. Кийин ич жагыны болсо родбанк тартып, анан родбанктын үстүнөн тегиз тарткан болсо, обой жалмаштырып кетсе болот. Финиш берип, обой жалмаштырып кетсе ham боло берет. Бул өзү негизи тегиз да. Өзү негизинен тегиз болгондуктан, али баягы уровеньге коюш керек, чыгарыш керек уровень деген нерсе жок болот мында. Маалымат берип өттүк окшойт да? Кула калса 170 сомдон.
шипырларыбыз бар. Кызылка шипыры, кант кызылка. Бул шипырлар кызылка сена эле кылып берип атабыз. Азыр данный момент 440 сомдон берип атабыз. Уштугуна. Кызылкадан чыккан эле шипыр. Kızılkaya sementten çıkıyor. Негизи кызылка сементинен эле чыгат. 440 сомдон берип атабыз. Danası. Даанасын берип атабыз. Kantı kılı bu. Канттын филиалы Кызылкага көчүп келгендиктен байланыштуу Кызылкада эле чыгат да бул. Кызылка кант Кызылка шипыры деп айтылат. 420'dan ekan. 440 сомдон. 440 somdan. Bu oy qayerdan sizga keldi de bu ishxonani ochish 5 yil burun boshlabsiz? Негизинен бул ишкананы тага жут жагынан ачылган. Биз ошонун колунда иштейбиз. Тага жут жагынан тагаларыбыз ачып, ошолор биз жакта иштеткиле деп бизге берген. Ошол биз иштеттик да, негизинен шеф ошолор. Bu Rossiyaga barбай эле иштеп, ушул жерде эми ошо Rossiyaga кеткендерге бир айтсаңыз. Бул жакта да иштесе болот. Азыркы учурунда балдар мына иштеши болот. Күнүнө 1,5 миңден 1800 мындай жакшы иштесең 2000ге чейин иштесеңиз болот. Айлыкта. Күнүнө. Жакшы экен да. Күнүмдүгүн күндө алса болот. Анан апталап, жосом айлап алса болот. Мынакей бул жерде клиент келген экен. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Ошол Пескабулга калган келдиңиз. Пескабулга калган келдик. Исхак болуп аткан айыл өкмөтүдө ушундай мини завод курулган экен. Атайын келдик, кичине стройка баштаганбыз. Ошол максатта келгенбиз. Эми алып, мурда да алып жүргөнбүз. Балдардын кылган иши жакшы, сапаттуу. Ошол да бир аз материал керек болуп, ошого келгенбиз. Баарыңыздарга сунуштайм. Эгер не только Исхак болуп аткан айыл өкмөтү, бул жагы Алга, даже Кадамжай район, шаар келип алып кетсеңиздер болот экен. Сизге керектүү материалдын бүт баары бар. Негизинен биздин чыгарган заводдогу, мини заводдогу нерсебиз ушу пескоблок менен башталган. Пескоблок ушул азыркы учурдагы 20га 40 деген пескоблок ушул серый цветтегилер 38 сомдон берилип атат данный момент. А бунун откосный деп коет, бурчу жок деп коет. 20лык мындай алдындагы көрсөтүп коеюн. Откосу бар. Откосу мындай шоп чыгып калат, мындай урулгандан кийин даярчы. Сай гүлдөнүү мындай гүлдөнүп көрүнүп калат элдин көзүнө. Ушуларыбыз 40 сомдон берип атабыз данный момент. Ушунун кызылдары болсо негизинен 20лыктын кызылдарыны 70 сомдон берип атабыз. 15ликтин да ушундай откосный, анан жөнөкөй эле азыркыга окшогон төрпүчтөктүү бар. Төрпүчтөктүн ценасы 33 сом. Мындай откосный болот болсо 35 сомдон беребиз. Анан кызылдарыны 15ликини 60 сомдон беребиз. Анан пигмент кошулган үчүн негизинен азыр пигмент мурда алып аткан пигментибиз 3,5 миңден алып аткан пигмент 4 миңден алып аткан пигментибиз 5,5 миң 6 миң сомго көтөрүлүп кетти баасы. Булам ошого байланыштуу. Негизинен канча сомго алсаң ошончого коесуң да. Бул жакшы экен да. Дубал, көчө дубалга жакшы экен, үйгө да. Көчө дубалга. Анан негизинен тумбалар да ушундай откосный болуп чыгат. Ушундай бесцветный краска кошулган тумбабыз 70 сомдон, краска кошулган үчүн 110 сомдон берилет тумбабыз. Жакшы экен. Жалпы маалыматты бердиңиз окшойт да. Ушул жердеги негизинен чыккан нерселердин баардыгын эле айтып өттүк окшойт. Эми сизге эркин микрофон, элге кайрылууңуз болсо айтсаңыз болот. Элге эмне демекчибиз? Келиңиздер ушул жерде Кыргызстанда дагы мээнет кылып иштеп, жеке ишкер болуп, жеке ишкананы ачып баарыңыздар ушул Кыргызстанды өнүктүрөлү, өстүрөлү. Ушундай бир Кыргызстанды да дүңүрөткөн бир мамлекетке айлантырышка аракет кылайлы, салым кошойлу. Баарыңыздардын туткан орозоңуздар кабыл болсун. Тилеген ой максатыңыздарга жетиңиздер.
үй бүлөлүк тынчтык, аманчылык, дагы көрүшкөнчө сак саламатта аманда туруңуздар. Мынакей урматтуу YouTube көрүүчүлөр, Сапарбек болгон менен болгон маегибиз соңуна чыгып атат. Сапарбек айтып өткөндөй, Кыргызстаныбызды дүңгүрөгөн жакшы өнүккөн мамлекеттер катарына кошсок болот. Бардык иш башталат майдадан. Аны билбейт майда адам дейт. Ошондой чакан кичик мини заводдор, чакан ишканалар курулуп, бирине экин кошула берсе, ошентип мамлекетибиз чакан мамлекети, кичи мамлекетибиз, айыл өкмөттөрүбүз, айылдарыбыз өнүксө, бүтүн республикабыз өнүгөт деген ишенимдебиз. Барыңыздарды көргөнүңүздөр үчүн рахмат. Экрандагы чыгып турган телефондорго кайрылып, ушул жерден дагы кошумча суроолоруңуздар болсо, нарктар тууралуу маалымат алсаңыздар болот. Сапарбек сиздерге жооп бергенге дайыма даяр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух.